Mına qara. Бүгін алып келіп салғыла. Мына жүрекке ерте ғой бұл жер. Мектепті бер жаққа құрып тұрып, мектепті ашып, балдарды көшіріп, ана мұнысына қылыш керек та. Саламатсыз ба жеке, қандайсыз? Саламатсыз ба жеке? Қандайсыз жеке? Жақсы ба? Денсаулықтарыңыз жақсы ба? Қиналып айтасыз ба? Наступающим. Рахмат. Құда қаласа, жаңағы мектептерін барын айланып, қыдырып, жетекшілерменен. Сіздерге очередь жетпейді, тақыр елі. Құда қаласа келіп, уақыт келгенде келеміз деп, бір территорияны көріп, іштерін көріп қойылы, жеке жүріңіз. Так, бұл бірінші этаж. Так, отопление қандай бұл жерде? Так, ешіктер ескі екен жеке. Ешіктер 50-ші жылғы екен мектеп, Сіз қанша жыл болды жеке директор? Отопление оз бар екен. Бұл центральный отопление. Центральный. Мен үшін ешікті ашып қойдыңар. Азыр açışıp koyup. Eşikti cep. Kompüter kanalımız. Partala sonunda sürdük var anaçı. Emin жаңы жылға қарата оқушылар осылай. Парталарды өзіңіздер жасап алып келдіңіздер бе? Жоқ, даяр алып келіп берді. Қойып, осы жаңы парта. Өткенде берілген парта. Қарап отырасыз бардығын? Қанша еме бар? Камера бар, жеке? Двор, класстар, коридор. Мектепті сырты, көчі, пешеходдағы. Мына қара. Бүгін алып келіп салғыла. Тендерге берілгенді. Бүгін алып келіп салғыла дейім. Азы саат қанша болды? 7:30 болды. Саат 10-да тұрсын. Саат 10-да маға видео отчет аштайсыңар. Мақұл ба? Бұл ескі екен, Бұлар ескі екен. Бұлар дағы ескі. Олар да ескілігі жетіп тұр жек, О, сынып қалды. Жеке, қана директор. Қана. Мұна қара. Алып. Емес қойғыла. Так, бұл жерге жалпы қанша парта заказ қылғанбыз? 90 келді. 90 келді. 90. Ошонда қанша алып келеміз? 500. 500. Мына жүрекке ерте ғой бұл жер. Бұл қайсы класс бұл? Физика кабинет. Жоқ, қайсы балалар келеді беқа? 8-ші. Физика. Жүрекке ерте ғой деймін де жеке мынау. Мына қара ма? Мына қара. Қандай ұят емес, мектеп ұшыл. Завуч бар бұл по воспитательной работе? Бар. Шақырыңызшы. Деме, Акымжанович, бұл не деген еме? Бекташевич, кім сүреті бұл? Мына, қара. Ужас. Қара, моны қара, молады қара. Моларды қара. Сізге чейін жеке кім директор болып іштеген бұл жерде? Сіз жақшы? Да, жалко. Şu элементарный нәрсені қарап қойғыз бе жеке? Ұят емес пе, қандай? Жақшы емес жеке, жақшы емес. Жақшы емес жеке, жақшы емес. Срочно бүгін красти емет келе, оңдоғыла. Бекташевич, оңдоғыла. Кабинетте не бар? Жоқ, бұл емес. Жақтандыру жоқ. Бұл жақта... Не үшін жақтандыру жоқ? Жоқ, негізінен лампочкаларды алмастырып қойшым керек. Так, Эме, Сонбек Алматович. Сонбек Алматович. Марубжан,
Мына освещение коюп бергиле. Срочно, срочно. Бул жерде эскилик жетти парталардын, э? Буларга жаңылайбыз. Такасы жаңы. Я, ооба, такасы жаңылайбыз. Бул жерде дагы разный экен да жеке столдор. Эме, Акимжан, столдор разный экен. Значит, столдордун бардыгын алмаштырабыз, а? Хорошо. Кандайсыңар балдарым? Азамат, саламат. Кайсы класс бул? Третий. В. Беде парталар тоже жаңы келет. Жо, булар жаңылап коебуз, а? Жаңылайбыз буларды. Башка мектептерге беребиз. Буларды патологтар эскерип калыптыр. Значит, муну бир ойлонуш керек. Либо, я, просто азыр муну эгер сүрүп салып, жаңы салсак, балдарды кайка алып барат? 2300 окуучу кайка барат? Патологтору 50-жылдык патолог экен. Светтерин карап бергиле. Ну, пока эми ремонт ойлонолу, макул, түшүндүм мен. Ремонт ойлонолу, кандай кылабыз? Карачы, аябай эски экен да. Жана Ломоносов мектеби ушундай болчу да. Жакшысызбы? Жеке жакшы дем алып келдиңизби? Парталар жаңы келди буюрса. Анча мынча стулдар жетишпей атыптыр, а? Ачу 3төн отурушабы? 2'den 3'ten. Канча окуучуңуз бар? 28'den. 28? Батпайт абы? Batat. 3'ten keyingi klass. 3'ten klaslar. Klass 38 okusu var. 38. Oşkaları 3'ten oturuşat. X-Men. X-Men. Отургула. Бул башталгыч класстары? Ова başlangıç klaslar. Ну, класс жакшы. Класс жакшы. Просто школа старая. 2300 окуучу, 2435 окуучу азыр батпайт атты жеке. 3000 окутуп атасызбы? 3000 başlangıçlar 3000 okudu. Спорт зал жок. Spor zalı yok. Anan tuvalet dağı жетишсиz. Конечно. 2,5 bala, kızlarda 3 açko, ballarda 3 açko. Азыр ошолорду айтыңыз жеке. Баарын айтыңыз. Канча балдар чыкты? Жалпы ошолордун баарын айтыңыз жеке. Эмне керек, кандай эмелер керек, баарын айтыңыз. Суугуракпы? Отоплениясы барбы? Бар, жақшы. Баяғы парталарда қатып көрдік па бұл Жаңғы писе ілме болмасын деді. Кичине аккуратныраак жайлаштырып апсыз, жеке? Я. Бир аз аккуратныраак жайлаштырып апсыз дейм. Эме, Нурлан Акимжанович, кандай кылабыз эми? Булар ушул жерде жата береби? Начарларын алып кетебиз. Я. Викташович. Алып кетебиз. Жакшыларын оңдоп туруп, эмне кылабыз? Карайм, просто колдонуп аткан парталар болчу да булар, а? Колдонуп аткан. Кечеги жаңы берген орунду кайра чыгарышканда эски. Бекташович, могулар жата береби бул жерде парталар? Же кандай болот? Чеченовчилик менен Я. түзөтөбүз баягы 1000ден кийин. Буларды акыры могулардын иштей тургандарын сортировка кылып, отдельно коюп, иштебей турганын списать этип жок кылыш керек бардыгын анда. Бекер эле месттен элетпей. Мирлан Казбаевич, сиз архитектор, сиз кадастр, сиз УМС, сиз. Так, толук ушу мектептин территориясын мага эмесин бергиле. Картасын, кара. Могу бир үй кирип кетиптир. Карачы, мектептин территориясынан турат. 1, 2, 3, 4. 4 үй кирип турат. Карачы мынакей. Тетик менен 5. Ол жагынан карайлычы. Карам, олар бардыгы мектептин территориясына турат. Бар тазалашыбыз керек. Значит, мына көрдүңбү? Мирлан Казбаевич. Эски немен алабыз. Ооба. Маалыматты алып туруп, Ооба. мектептин орду социальный боло турган болсо, Жок, булардын баарын алыш керек, все равночу. Бошотуш керек булардын бардыгынча. Эми булар баары жеке менчик кылып алган да, караш керек бардыгынча. Я. историясын көтөрүп көрөбүз. Ооба, историясын көтөрүп көргүлө. Бул карачы, уят эмеспин, особняк салып коюптур. Бул туура эмес да. Соц объект болсо, мектеп болсо, кантип жашайт бул жерде? Уялбайбы өзү эле?
Түшүндүңүз могуларды жеке менчик болсо да сүйлөш керек болот. Ошочу могу территорияны полный бошотуш керек. Эмедей кылыпчы Карл Маркстай. В таком же стиле могулардын баардыгын тактагыла ээлери ким экен сүйлөшүп, булардын баарын көчүрүш керек. Мектептин территориясын бошотуш керек. Тегин көрөлү жүрүңүз. Кадастр. Көрдүңүзбү? Мына мектептин территориясы булар баардыгычы. Бул каким-то образдан берилип кеткенде жеке менчикечи. Туалет дагы начар. Светтери жокпу жеке? Я. Свет жокпу? Так, сонбой калмадычы. Бүгүн коюп бергиле. Так, Бекташевич. Раз сасып кетиптир. Бирсире жууп, жанагындай железка бар. Атайынчы, железка менен тазалатып, жууп туруп, бирсире хлоркадан себеп койгула. Макулбу? Светин бүгүн коюп беришет. Как раз бул ресторан, үйлөрдү тетягын бошотсок, территория кенен болот экен. Биз азыр мондай кылыш керек да. Нурлан Акимжанович, Бекташевич, бул жерде мондай кылыш керек. Биз биринчи могу балдарды эки жака ыргытпай, эгер жаңы мектеп курушалар болсо, пландаштырып туруп, мына территорияны бир сыйра тазалап алып, мектеп могу территорияны полностью тазалап, могулар ресторан, үйлөрдүн баарын алып туруп тазалап, мектепти куруп, бер жак каратып чыгып, мектепти бер жак каратып куруп туруп, мектепти ачып, балдарды көчүрүп ана мунусун кылыш керек да. Ата 2,5 миң окуучунун кайка алып барасың? Бул туура эмес болуп калат. Так, ресторан Ремми. Так, бу жакта биздин садигибиз бар да. Асан Үсөн, Все, давайте, Милан Казбаевич. Жакшылык. Моме сүйлөшкүлө, макулбу? Документтерин алып келгиле, по-моему, Айжада каякка жүрөт? Айжада судимся, да? Аны буну менен жанагындай чакыргыла бир сүйлөшөлү. Чакыргыла сүйлөшөлү, булда расход кылды да. Канча жылдан бери иштеди жеке? 20 жылдан. Бул уже акчасын чыгарып алыптыр булчу. Акчасын чыгарып достаточно бай бүтүптүр булчу. Алыш керек бунун баарын алып. Эгер жеке менчик болсо, кандай берилип кеткен бул? Мектептин территориясы болгонбу? Мектептин территориясы. Мыйзамсыз. Мыйзамсыз берилген. 87-жылкы инвентаризация боюнча бул мектептин территориясына берилген. Все болду, ошо менен иш кылайлы анда. Чакырып сүйлөшкүлө. Чакыргы, мен өзүм да сүйлөшөйүн. Макулбу? Все, алалы муну. Мектептин территориясына берели. Так, дагы кайсы эме бар жеке? Бул да мектептин территориясы. Бул наркы зданияда. Я. Саламдан. Так, бул эме болгон ресторан? Айгат деген надписин өчүрүп коюптур. Так, бул тоже судимся, да? Бул кайсы стадияда? Бул срок давности унутулду, эми жаңы ачылган жагдай менен беребиз. Жок, буну жөн чакырып сүйлөшүш керек. Мунунчу чакырып сүйлөшөлү. Эгер эмес, документ историясын карайлы, Адилет. Көрөлү? Кандай эмеси, историясы. Мектептин территориясы все бошотуш керек. Мектептин территориясы. Все бошотуш керек муну дагы. Бул канча эмеси? Аянты. Я. 3 гектар, 3 гектардан ашык. Саламатсызбы? Саламатсызбы жеке, кандайсыз? Администраторсызбы? Бул территориясы барбы, жокпу? Мындай участок, огород барбы, жокпу? Жок, карап чыккыла Адилет. Макулбу? Милан Казбаевич, архитектор, кадастр, жакшылык, баарына чогуу карап чыккыла могу жерде, макулбу? Ээси менен чакырып сүйлөшөлү. Мектептин территориясын бошотуп бер деп айтайлы. Балдар батпай атат. Ушулардын өздөрүнүн балдары окуйт да. Кара 2,5 миң бала батпай атат, кайка алып барабыз? Бір башка жерден жер берели анда. Макулбу? Сиз айтып коюңуз кызым, мэр келип кетти, сүйлөштүк мэр менен деп. Макулбу? Балдар чакырат, мына биздин силердин какая санат кайда жүрөт? Сен ээсин чакыр, сүйлөшөлү, макулбу? Мо жерби? Же. Сала мо экен да мына. Тетиги бурчка чейин экен, Я. Я.
Mo'cha, mo emне болгон эме экен? Я. Садик. Мондайбы? Ооба, мындай кирет. Территориясы. Кенен экен территория. Почти 2,5 Территориясы чоң болуш. чоң экен. Алыш керек. Мо саламды, тетиги. Я. Ресторан, Реми, мо жагы бар да мо. Я. Айгат. Все, давайте сүйлөшөлү алалы. Алып мектеп территориясы бошотуп берсин, мектепти мына жака жылдырабыз. Я. Аркасында 5 үй. 5 үй бар. Полностью. Ошондо Салам, Айгат, Реми и 5 үй. Полностью иштегиле. Светофорго чейин карап койгула. Эң туура. Могу кайсы көчө? Шамшиев. Шамшиев, Тega чейин мектеп келгенде. Могу билет да? Могучу, бул жанагы, бул кайсыны? Мектеп столовой бу. Могу да? Мына билетчи. Билет алып жакта калат. О, биздики, Бул столовый. Жармы столовый, жармы. Мамлекеттик тил борбору. Алды жағы. Все, түшүндүм. Негизинен бул неменин гостиницанын астында мына бильярд клуб бар да. Мен педагог катары көп окуучуларымды ушунун ичинен айдап чыгам. Суранат эле Мош шаардык мэриясынан суранат чара көрүп бериңиздер. Убактылуу болсо да же көчүрсүн, же жабылсын деген сунуш келтиргизем. Рахмат. Бильярд, гостиница, ресторан. Хорошо. Кабыл алдык, аракет кылабыз ага. Да, чындап туура эмес. Мектеп территориясында бильярд, гостиница, ресторан туура эмес. Во-первых, рядом курулган. Во-вторых, биздин территория курулуп атпайбы? Мектептин территориясында. Мен түшүндүм. Негизи арак сатылган, ичимдик сатылган немене мекемелер бар. 100 метр алыстыкта туруш керек. Мектептен мыйзамсызда өзү. Горький мектепти толук карап чыктык. Мектептин эскилиги абдан жеткен. Кудай кааласа эмки жылы либо бул капитальный ремонт жарабайт болгон. Жаңадан эле мектеп куруш керек экен. Жаңадан мектеп. Значит, биз жаңадан мектеп куруш үчүн арка жагындагы 5 үйдү полностью алабыз. Жеке менчик ээлери менен сүйлөшүңүздөр. Так, Реми ресторан, Айгат, именно Салам гостиницалар менен толук сүйлөшөлү. Сүйлөшүүбүздү биринчи очередь территорияны тазалап, адам курулуш ишин баштайбыз. Мен ойлоп атам, бул жерде 2,5 мың окуучу, 130 мугалим болсо булар каяка барат? Бул кеми дегенде 2 жыл курулат мектепчи. Ошон үчүн биз арт жагындагы территорияны тазалап, мектепти куруп туруп, хотя бы 2 корпусун куруп, анан балдар 3 корпуспу балдарды, мугалимдерди көчүрүп, анан бер жагын буш керек болуп калат. Макулбу? Ошо боюнча иштейлик, архитектор. Макулбу? Сиз сунуш бериңиз, кандай кылсак болот, эмне кылсак болот? Ушул мектептин жалпы территориясын эметели, жалпы территориясын карап чыгалы дагы, ошого карап туруп, мектепти отургузайлы. Кандай кылабыз? Минимум 3 этаждан кем болбош керек. Подвалы менен. Макулбу? Ама алды ушу территориясын спорт зал кылабыз, стадион кылабыз, мини стадион кылабыз. То есть мектепти кандай шарттар каралса, толук бойдон жасаш керек болот.